Жалал Абадта чек ара кызматкерлерине үй тапшырылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чек ара кызматкерлери катышты. Саламатсыңар, arkadaşlar. Бүгүнкү жаңы имараттын ачылышы менен куттуктаймын. Ура! 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 Эркин тур. Биздин алдыбызга коюлган эң негизги тапшырмалардын бири ушу мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо боюнча болгондон кийин мамлекеттик коопсуздугун жөн эле курук сөз менен, жөн эле бир мындай бир митингдер менен же мындай бир лекциялар менен эмес, биз анын чынында ушу мамлекетти коргоочу курал жарактарды, жабдыктарды жана башкаларды алуунун негизинде толуктап отурабыз. Мамлекетибизде акыркы эле 2 жылда 1,5 миллиард доллардан ашык акчаны биз ушул багытка жумшадык. Бул мамлекетибизде ушуга чейин эч качан мындай чоң суммадагы акчалар жумшалган эмес. Андан сырткары мамлекетибизде ушуга чейин курал жарактарды же жабдууларды сатып алуу боюнча бюджетте даже мындай каралган да эмес. Ал эми бүгүнкү күндө ушунун бардыгын жасап келе жатабыз. Ушунун бардыгын камсыз кылып келе жатабыз. Демек, мамлекетибиз буйрса коопсуз абалда болот, мамлекетибиз буйрса тынчтыкта жашайт. Биз ошол элибиздин, журтубуздун тынчтыкта жашаш үчүн ар бирибиз кам көрөбүз деген оюбуз бар. Жана силердин алдыңызга койгон милдеттерди так мыйзамдардын чегинде, аскердик уставдын негизинде жана командирлердин приказдары негизинде аткарат деген ойдомун жана аткарууну талап кыламын. Рахмат баарыңызга. 2 кабаттан турган турак жай 20 үй бүлөгө ылайыкташкан. Заман талабына жараша курулуп, жашоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Машыгуу залы, футбол жана жаш балдар ойноочу аянчалар да камсыздалган. Азыркы учурда жалпысынан чек арачыларга жогорку жетекчиликтен абдан жакшы шарттар түзүлүп атат. Мына өзүңөр көрүп тургандай, бүгүн салтанаттуу күн болуп атат. Ошо батирлерди тапшырып берип атат. Чоң ыраазычылык билдиребиз жогорку жетекчиликке. Бул кызматтык турак жай, бул жакта бир гана иштегенде аскер кызматкерлери жашайт. Канат келиңиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жақсылық болсын, ә? Қосымша жаңа милиция объекті Sen de Marokko general olasın, değil mi? Ha? Ne yapalım? Malades. Çoğun jigit olsun, jakşı jigit olsun, ne oğlum? General olsun sen de. Bana. Hoppa. Буга чейин 5 областта иштеп келдик. Анан жашаган жерлерибиздин баары төлөнчү, батирлерде жашайт элек. Бул жердин немеси условиялары жакшы экен, абдан жакшы. Ошо баары сонун болуп турат. Жолдошум кызматта уже 10 жылдан бери, 10 жылдан даже ашык го дейм.
Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.